Энергетика бул келечектин, азыркы күндүн бул кесиби. Негизинен 80%-тин ашуусу ушул жумуш менен камсыз болот. Себеби энергетиканын жумушу бул аябай кызыктуу жумуш. Мен өзүм 20 жылдан ашуун энергетика системасында иштеп келгем. Энергетика тармагы бул Кыргызстандын экономикасын жылдыра турган эң негизги тармактын бири болот. Мынакей азыр жакында бүтүрүүчүлөр орто окууларын бүтүрүшүп, азыр кесип тандоо мезгили болуп атат. Мен ушуларга кайрылып айта кете турганым, баарына ушу энергетика адистигине чакырайын дедим эле. Себеби энергетика адистиги жана жогоруда айткандай бул дайым жумуш менен камсыз боло турган адистик. Бүгүнкү күндө Кыргызстан энергетикалык жагынан толук көз карандысыз болду деп эсептей алам да. Себеби дегенде мынакей өзүңүздөр көрүсүздөр, акыркы жылдары айрыкча мына Датка Кемин чоң чыңалуудагы 500 киловатттык чыңалуудагы линия курулду, чоң чыңалуудагы подстанция курулду. Азыр Кыргызстандын территориясы боюнча кольцо айланма түзүлүп калды электроэнергияны. Мезгилинде өзүңүздөр баарыңыздарга маалым болсо керек, биздин өзүбүз чыгарган электроэнергияны өзүбүздүн элибиз ала алчу эмес. Алар башка өлкөлөрдүн территориясы аркылуу келип, ал келгенде дагы биз ага 80 миллиондон ашуун акча төлөп берчүбүз. Андан сырткары кышында, январда аябай кубаттуулук жетишпеген мезгилде бул электроэнергиянын өзүбүздүн энергияны ала албай калчубуз. Бүгүнкү күндө мына ушул толук чечилди. Азыркы күндө электроэнергия да үзгүлтүксүз иштеп жатат. Мен түшүнөмүн, кемчиликтер болушу мүмкүн. Бул энергетика ушундай тармак. Бул деген жанагындай складка сактап койгонго болбойт. Секундасына чыгарсаң, ошо секундасына электроэнергия кабыл алынат, потребление болот. Туруктуу иштеши энергия системасы бүгүнкү күндө жогорку квалификациялуу адистерди талап кылат. Биздин энергетика факультети ушул талапты жоюу үчүн толук мүмкүнчүлүктөр менен иштеп жатабыз. Биздин мугалимдердин көпчүлүгү ушу энергетика тармагында иштеп келген агай эжекелер, көрүнүктүү окумуштуулар энергетика тармагы боюнча. Бизде окуп жүргөн мезгилде эле ушундай атайын практиканын түрлөрү бар. Ошо практиканын түрлөрүнүн негизинде биздин студенттер биздин энергия секторлорго барышып, жайкы каникул мезгилинде практикадан өтүшөт. Мына ошол мезгилде эле өздөрүн көргөзүшүп, биздин чоң энергия секторлорубуз Национальный электрический сеть Кыргызстан, Север Электро, энергия холдингдин башка тармактарынан 3-4 курсту бүтүп келгенде эле алар жумуш таап алышат да көпчүлүгү.